Чыңгыз Айтматов. Бахияна. Жаңы романдан. Таң үрілін таратып, жылаңас жатқан көк теңіздің көк мұнарығына шола чачып, ұлы суының көдөнінен балбылдаған қызыл күн шығып келе жатыры. Көк жиектен эрмечегіне чөгіп кетчү тунмасы мал, көз тайғылтып, күн улам көкті өрдөп келе жатыры. Ал ошентип асман ачылмағы. Көктөгү тытма каалгы булуттарды көрүп көңүл тынч. Бүгүн күн ырайы ырайымды болгудай. Көлбөп коюп тынч жаткан деңиз бети да ошону айткансыйт. Тим жатып чочуткансып, кээде гана түсү туз деңиз бетинен ак жал толкун жалданып чыга келет да, жан тынымдай болуп, көз алдыңан кайра кайым жоголот. Күн улам өйдөлөгөн сайын жарык нуру жаркып, жайылган сайын сур кызгылт тамылжыган деңиз бетинен көгүш асман шаңында ар кимиси өзүнчө ак баржактанган толкун курчанган борчук аскалуу аралдардын караны жерчелип, көз акшыйтып, сүзүшүүгө маташып калган букалар сыяктанып, дааналанып келет. Жазмыштын кудурети менен ушерге туш болгон келинге мармар деңиздин таң эртеси ушул көрүнүштө көз алдына тартылды. Бул көрүнүшкө кошумча болуп жээк бойлой, жым каалгыган чардактар жүрөт. Жанада чыбырчык суу бетинде жалгыз балыкчы кайык, анда өңкүйүп отурган чый калпакчан караан. Тегерегиң бүт мелтиреген суу, көлбөгөн суу, эчтеме бузбаган арал жымжырты. Бирок түнкүсүн ороп ара өткөн кемелердин доошу жаңырып турду. Ал түрк лоцмандарынын бири-бирине мегафон менен бирдеме айтышкан үндөрү болчу. Түн туңгуюгунда үндөр күчөп угулуп, түшүнүксүз жаңырыктап турду. Келинге күн бу жерде биринчи жолу чыгып келатты. Келин маташалы жолугуна оронуп, көйнөгүнүн этегин кымтыланып, кор жойгон тизесине эгин жөлөп, күн ырайымына жылынып, кыймылсыз отурат. 10 кадамча төмөндөгү кеме байыр жээкти караган эски монастыр чиркөөсүнүн куусаң чырмоок чапкан бет алдындагы кенен таш тепкичте бүрүшүп бул олтурушунда ал жападан жалгыз эле. Деңизге чукул салынган мындай чиркөөнү ал эч качан көргөн эмес. Кыязы чокунууга келгендер кемеден түшөрү менен ачык эшиктен кирип, чиркөөнүн төрүнө жеткидей. Анан эрте мененки коңгуроолор кагылганда, бир калып ыргакта төбөгөн көпкө калгыган жез доошу менен жээкте соктуккан деңиз толкунунун күршар доошунун аралашын жаңырыктаганын таңыркай угуп отурду. Чыбырлуу тик бет, борчук аскалуу аралга эл орноктолуп отурукташканынан, урумдун усталары түбөлүккө деп курган курулуштарынан улам арал тар көрүнөт. Монастыр сепили черепица жабылып дубалы бийик, куш бири-бирине тепкичтенип туташып, өр талашкан тамдар. Дегиңси жерде таштан курулгандын баары жана дубалдын түбү сайын жабалактап чыккан жалбырактуу анжир, салмактуу салаңдаган күрөң шиңгилдер, таш арасынан түп-түп болуп бадалданып гүлдөп турган алендрлар, дегиңси жайнап жаап турган өсүмдүктөр, ушулардын баары кылымдаган талыкпас мээнеттин үзүрү. Сепилдин дубалына жабыша өскөн чатыр бутак кедр карагайлар, чиркөө менен бой талаша өскөн шыңга сымбат кипаристер, булардагы ошол мээнеттин үзүр белгиси. Кеме байырдан чубалып чыккан көчө таштак жол болуп ийрелеңдеп, аралды тегерете курчап келет шекилдүү. Туз кычкыл ным тартып, деңиз жыттанат. Күн табана какшый баштаган шагылдын кургак иси менен бактарак жалбырактарынын желим нымы каңыл жарды өрдөйт. Анан дагы бул аралдын бешенесине бүткөн жалгыз перзент сыяктанган жалгыз качыр бар экен. Картаң экен. Куу кыйды окшойт. Артынган эки бош себети эки капталынан борсоюп, кеме байырда кыймылсыз турат. Жанында жан жок.
Бечара макулук же эсин күтүп турганы, же деңизден келер жүк күтүп турганы дайынсыз. Турат да турат. Бир билгени болбосо бу турганы эмине? Аз жашаган жашоосунда жыйган аздыр көптүр тажрыйбасы гана болбосо, ушул турган турушунан башка байлыгы жоктугунан узак сапар жол азабына өмүрүн сайып коюп, тарпы калган денин эптеп жеткирген келин жеткен жериндеги көргөн дүйнөсү ушул болду. Ыстамбулга келгенде деңизден өткөргөндүн акысына жарар деп сарамжалдап сактап жүргөн бир тизим илгерки бермети бар болчу. Эми ал жүгүнөн да кутулду. Мына артта калгандын баары, обол башында жамы калк жашоосунун маңызы деп, өзү дагы жер бетиндеги тирүүлүктүн максаты деп түшүнгөндөрдүн баары жаңы эле чоочу ойгонгон, жоорутпай турган кылт эске түшө калса да, азап оюн жаа бою ала качар түшкө окшоп артта калды. Өткөнүн биротоло артка кагып, өз өмүрүнөн биротоло кесип таштагандай, кечүү күнгө чейин жашоосу кабыл алынбай калган себептен жашоо болуудан калып, жок болгон сыяктуу бу аралга кай тарабынан келгенин азыр өзүнө өзү айтып бере албагыдай. Бир тизим берметин эмгек акысына бермек болуп, картаң түрк кайыкчыны жалдап чыккан акыркы туругу Ыстамбул азыр кай тарапта калганы ага канчалык зарыл, анын сыңарында эле баштагысы өткөнү, кеткени жана дагы ошо менен кошо илешкен нерселеринен бир отоло кечип койгон соң алардын кайда калганынын канчалык зарылчылыгы бар. Мына бүгүндөн баштап өткөн өмүр тиричилик кыл чайгыс жок болгону, таптакыр бүткөнү. Алдыда өлүм болсо да өткөндүн баарына кайыл болмогу. Сырт кейпинде тынч пенде, ичинде болсо ушу жеткен жери өмүр өтүмүнүн соңку чеги деп билип, эс албай эңшерилип куп деп кулдугурууга турмагы. Ан этмеги бул аралдын чөлкөмүнөн тышкары кызыгы да жок, үмүтү да жок. Ушул ойунан болуу көрүнөт, төнүмсүз көктө тынымсыз ичиркентер доошу күчөп, үчтөн болуп канат керип, үнү калып өзү жок самолеттор шуулдап өтө бергенде да баш көтөрүп кызыкпады. Кызыкпаганы дүйнө кызыгуусунан калып калган болчу. Адеби ошентип төбө үстүндө көк мелжимде көзгө илешпес жасаты жанада койругулаш шуулдаган доошун кошо шыпырып самолеттор учуп өтүп кете берди. Келин болсо баш көтөрүп карап койбой, кайыл пейил отура берди. Ошентип отура берди. Ошентип отура бермеги. Күн деңизден сурулуп алган соң, өжөрлүгүнөн ажемдебей өрдөп бара жатыры. Шашкем ал чегине асылып бара жатыры. Ал күн ошентип башталды. Күн ошентип башталса да, бу келинге назар салган жан болбоду. Жок, назар салган эки жан болгон экен. Бири жарым сааттай мурун жанынан өйдө коңгуроо жайга тапка өтүп бараткан чала уйку коңгуроочу болду. Мурут астынан кобур этти. Кыязы учурашкан окшоду. Экинчи, караңгыда капелет туш келген жан болгар кызы экенин билип, боор тартып сиңди көргөн эшик эжейдин жайынан түнөк таап берип, боор тарткан болгар кешил кыз Иванна болду. Эрте менен чиркөөнүн астына ап келип, күтүп отур дегенде ошол өзү болду. Ал ортодо Машаяктын колуктуларынын жайы аталган Урумдун Адал кыз манастырынын чымын зыңы өткүс сепил дубалдарынын ичинде кечил келиндердин эзелтен эреже болуп калган пенделик тиричилиги өтүп жатты. Демейкисин жазбаган эреже боюнча, чиркөө ээси игумения Митродоранын күнүмдүк тириликке деген насаатын угар чак эле. Демейкисинде эле игуменянын иш жайында утурумдук жана башка бүгүн бүтчү иштер тууралуу кеңеш өтүп жатты. Ал күнгө деген көрсөтмөлөр көрсөтүлүп, тапшырмалар тапшырылып, аларды аткаруучу иеромонахинялар жай-жайына тарап баратышканда, игумения Митродора кагаздан көзүн алып, көз айнегин четке коюп жатып, тигилердин бири Просмонария Феодора бир кыжаалат иши чала болуп жаткансып, босогодо тайсалдай туруп калганын байкады. Дагы эмне апкеси?
жалгыз калып, алиги китебин окуп бүтүп алсам деп отурган чиркөө ээси зааркаган пейлин жашырбай сурады. Тагы бирдеме бүтпөй калдыбы? Монахиня босогодон бүжүрөй кайрылып бери жакындады. Кечириңиз, ыйык эне, менин айтайын дегеним, жанагы Сапар бүбү сиздин батаңызды алсан деп дагы эле күтүп отурат. Кайсы Сапар бүбү? Келген жагына кайра жөнөтүп жибериңиз деп мен кечээ күнү эле айтпадым беле сизге? Эмне үчүн дагы эле отурат? Билем, ыйык эне, жөнөтүү ээр унаа деле бар эле, почта ташыган катер жөнөп жаткан болчу. Бирок алиги неме тил албады. Мелтирей тиктеп үн сөзү жок отурган. Тетиги Болгариядан эптеп жетиптир. Жалгыз жан жаш немеге чоочун жерде кыйын эле болгон окшойт. Кыйналбаса ушу көйдө жүрмөк беле. Макул, кыйноодо дейли, деп чиркөө ээси сөздү жулуп алды. Бирок биз кыйноо тарткандардын баарын эле ушу кичинекей аралга жыйнай бере албайбыз да. Ар нерсенин чеги болот эмеспи? Анан калса ал неме тагдырынын кыстоосу өтүп кеткиче баш баанектей турууга келдиби, же Кудага дилин коюп моюн сунуп келдиби, аныгын кантип билели? Биздин ургаачылар монастырына келүүнү каалагандар болуп кат жазышып алып, чиркөө коомунун чакыруусу менен келери ага айтылган жок беле? Ал өзү ким экен? Каяктан экен? Эч ким билбейт го? Кары монахинялар тымтырс болду. Чиркөө ээси Митрадора тырышкан чекесин укалап, чоң столунун үстүндө жайнаган кагаздарын которуштуруп, Просмонарияның эмне айтарын күтүп калды. Кашындагы турган монахиня жалаң гана Просмонария эмес, ыр-ырдоолордо псаломчу да болуп милдет аткарат. Ар качан керектүү неме, анын өтүнүшүн кагып коюу да жарабайт. Бирок азыркы кыйын кезде башка жүк болгон жан ашка жүк болорун Феодора өзү деле түшүнмөгү керек эле го. Мамлекеттер менен мамлекеттер согушуп жаткан кез. Булар өз аралында чет бөлөк, согушуп жаткандардан сырт бөлөк турушса да, өтөн башка планетада жашап жаткан жер эмес го. Ошон үчүн күн сайын кыйындап баратыр. Материктеги чиркөөлөрдүн абалы оордоду. Согуштун сорму айлампасы курчап, Куда сөзүнүн баркы түшүүдө. Ага өчөгүчтөй базар баасы кымбаттап, сырттан ташылып келчү азык-түлүк азайып баратыр. Бөтөн турган арал болбойт деп айткан Экклезиастын сөзү 1000 мертебе ак сөз экен. Анан дагы согушта болуп жаткан жоруктарды ойлосоң, бу дүйнөгө бир жаралып келген шорду пенденин тагдырына жаның кейит. Чиркөө ээсинин кабагын карыш салдырган ушул ойлор эле. Али да келишимдүү кара каш, балбылдаган кой көз, үстүңкү эрденин үстүн майда кара түк баскан, сал толуңку тартып келаткан игумения ушу кейиштүү кебетесинде да салтанаттуу барааны бар. Монастырдын ээси кабак чытып отурду. Жооп бербей тымпыйды. Ушу тапта артык баш күйгүлтүк ойдон алыс болгусу келди. Просмонария Феодора анык кечил кагелес немеле. Капталын салган калыбында, терезе түбүндө зыңкыя катып, деңизди карап турду. Айтпай коюппузбу? Түшүндүрдүк, көп эле айттык, деп үшкүрүнө сүйлөгөн Феодора чиркөө ээсине бери толгондо да сөзүн улантты. Бирок ушул экен, монастырдын оозунда каңгып келген бир жан турат. Мону эмне дейбиз? Кокус иш дейбизби, же Куданын буйругу дейбизби? Так айтыш кыйын. Болгариядан чыгып, Түркияны жөө кезип, деңиз кечип. Кеп ошондо, биз жол жээгинде эмеспиз, деңиздебиз, деп чиркөө ээси бул айтканы кимге багышталганы белгисиз, мурдагы сөзүнө эч байланышы жок өзүнчө күбүрөдү. Мурдагы күнү немис кемелери кара деңизди карай өттү. Баарыңар жабалактап карап турбадыңар беле? Замбиректери беленделип, оңурайган ооздору ок бүркүүгө даяр. Үрөй учурат. Суу астында сүзгөн кемелери ушул биздин тушубузда эле жойлоп жүрөбү дейм. Орусия кыйроодо, тегеректеги элдердин баары согуш отунда. Күн түнү дебей самолеттор төбөдө гүлдөгөн. Дүйнө эмне болуп баратат? Бир жараткан өзү билер, деп унчукпай калды да, сөз эмнеден башталганын эстеп жумшарды. Эмне турасың? Отур, апакеси. Просмонария дивандын четине отурду да эки колун
Тизесине кайчылаштыра коюп, мелтирей күтүп калды. Өзү ким экен? Пенделик дүйнөдө ким болуп жүрүптүр? Деп кызыга сурады игумения. Мурда мугалим экен. Ошондой де. Аты жөнүчү? Бахияна. Монусу атыбы? Ошондойго. Коосат экен. Буактан чыккан эмеспи? Анысын ойлобопмун, деп мойнуна алды Прасманария Феодора. Ошондой болушу да этимал. Чиркин бах. Игумения теспесин терген бойдон орунан турду да башынан аягына дейре кара кийинген бараандуу басыгы менен бөлмөнү жарып өтүп, терезе түбүнө келди. Сырттан көрүнүп турган чиркөө купаларына күнүмүш адат менен чокунуп койду. Секеле кыз күнүмдөгү бактым мессалары күнү бүгүнкүдөй эсимде. Не деген күч, деп эртегисин эстей кетти. Ободон жаңырган доош, азыр да кулагымда. Көзүн жумуп ойлонуп калды. Жылмаюуга жүзү жаркып, күтүүсүз келген эскерүүнү ой каалгысында узагыраак кармап тургусу келди магдырап. Прасманария Феодора ыйба сактап унчукпады. Урмат эткен калыбында карап отура берди. Кууш дубалдагы оор сааттын түпкүрлүү үнү угулуп турду. Саат күңгүрлөп, убакыт агымын эсептеп үн сала берди. Игумения болсо канцеляриясынын тоо башынан ачылган терезесинен деңиздин кылайган чети көрүнгөн аймагын карап тура берди. Баягы эле кенендик, эендик, тирүү жансыз мелмилдеген суу аймагы, анан дагы пенделердин ичинде тынчалып жашай албаган пенденин дүйнө кезген, жанын коер жай издеп, тынчы кеткен безерлиги. Бу кошпогон нерселердин коштолушу ушу тапта ага укмуш көрүндү. Мына ушунда чиркөө ээси бир чечимге келди. Кайра деңиз кештирип, дүйнө кездирип, аны каяка айдамак? Чакыр эмесе, деди ал, дагы эле өз ою менен алек болуп. Өзүң барып киргизип кел. Прасманария ыраазы болуп ордунан турду. Куп болот экен. Ал эшикти көздөй жөнө бергенде, чиркөө ээси кайра токтотту. Токточу, апакеси. А сиздин безериңиз кайсы тилде сүйлөшөт экен? Албетте, болгар тилинде да, түрк тилинде анча-мынча билет окшойт. Андай болсо Иванна эжейди тилмеш болуп берсин деп өтүн. Ошондой эле болор, Иванна эжей сыртта күтүп турат. Жанагысындай эле шалы жолугун ороно салынган Бахияна, урумдун кечилгелин кыздары миң жылдап жайгылган коргон сепилинен таш төшөлгөн конок үйүндө баштатан баары тааныштан бетер, эч нерсеге көз токтотпостон, үн катпастан Иванна эжейди ээрчип баратты. Буга чейин бу жайда канча жан болбоду дейсиң. Бу төшөлгөн таштарды канча таман жылмалап баспады дейсиң. Жаны кашайып, жашоодон кечип, тагдырына нааразы болуп, же моюн сунуп, өзүн өзү түбөлүк камоого салып, зарымы Кудай деп заргакшап жүрүп, а дүйнө кеткендер канча болду дейсиң. Куданын сотуна канча зар айтылбады, канча сыр ачылбады, канча көз жаш төгүлбөдү дейсиң. Себеби зарымды Куда деген сайын адамдардын арылбаган кайгы касірети, ыза кордугу толгон арыз арман Куданын сотунун кулагына арналат. Дүйнөдө андан өткөн арман жок сыяктанып, көкүрөктү атын Кудай өзү укмагына зарурат болот. Антпегенде кан этмек. Жер үстүндөгү тирүүлүктүн адилетсиздигинен чыккан арыз арманым башка кимге, каякка багыштамак? Антпегенде андан башка акыйкат сот бар бекен? Антпегенде ушун этип жашоонун кажаты канчалык? Ошондо да баарынан баары, ар кимиси көрүп жаткан кордук жамандык жер үстүнө батпай, анын баарын айтып бүтүшкө эч адамдын өмүрү жетпей жатпайбы? Эрдин кымтып мистейип, Бахияна унчукпай бара жатты. Куда менен сүйлөшүүгө ал үчүн өмүрү өткүчө, а дүйнө кеткиче өзүн ушу монастырга камоо кезеги мына Бахиянага жетти. Ал игуменянын резиденциясынын ички коросунда баратты. Мармар бастырманын теги төрүндөгү эшиктен кирген соң ага бул монастырда калар калбасын айтышат.
ошону угаар эшикке жакындап баратты. Деңизден өтүп келаткан деле шамал жулмалаган чачын жайып, ак чүпүрөк менен башын бууп алган. Куйкум күрөң чачы толкундана иинин жаба төгүлүп турат. Тармалданган чачы жайык маңдайына, чапжаак азган жүзүнө жарашык бергени менен убара кылып кайраттуу, эпке келбейт. Ошон үчүн ушу кейпинде ал башынан жараланып, эми сурак айдалып бараткан безериге окшоп кетет. Боюн түз кармап, чоочун көзгө сыр бербестей зымпыйып баратканы менен, ичинен сыздаткан жан кыйноосу мисирейген көз карашынан сезилип барат. Ошон үчүн бакырайган кара көзүнөн ачуу кызыл учкун чачырап бараткансыйт. Көптөн бери жан кейиткен азаптын тагы ызгаар көргөн жүзүнө батып калгандай. Антсе да бу баары тегиз жалаң кара, жалаң бой кийинген, адыр ар кимиси демейки иштери менен алек болуп жүргөн кечил аялдардын арасында аны бөтөнчө бөлүп турган дагы бир касиети бар сыяктуу. Сырт кебетеси эле бөтөнчөлөнгөн жок. Жол азабы, көр азабы, азган тозгон, бут кийими жыртылган. Бирок анысы да эмес. Бу келишинде ал жергезген, башбаанек сураган кайырчы эмес. Тыяктагы согуш жүргөн талаада аскери кыргын таап, кара кабар алып келаткан акыркы аскер чабарманга окшоп кетет. Мына эми ошол кара кыргындын кара кабарчысы акыркы аралыкты калтарый арыштап барат. Тамага кургап, өзү туман ичинде, түшүндө бараткансып, туш тараптан аңырая караган кечил аялдарды аралай, чымыркана карманып, жетер жерине жетпей жыгылып жан бербеске тиштенип, ханына жетип, кара кабарын айтып, анан жыгылып өлүүгө кайыл болуп, жүзүндө тыяктагы кандуу кармаштын кара көлөкөсү дале караңдап, ач кыйкырык куусүрөөн айгышкан согуш түбүртү кулагында жаңырып баратты. Чиркөө ээси Митрадора бу келгинди катаалданбай, бирок салкын кабыл алды. Экөө аңгемелешүүгө отуруп жатканда, картаң кечил келген кызды каныккан көз менен бир карап алып байкады. Бу тизилей калып куру бекер Кудайды оозго ала берчи деп эмес. Башынан бирдеме кечирген, оор мүшкүл жаман иш өткөргөн болуу керек. Кудай атобо, жапжаш неме, кече келе келишкен сулуу экен. Болтур, угалычы. Иванна эжей грек тилин суудай билет, бирок көптөн бери сүйлөбөй жүргөнгө өз эне тили болгон болгар тилин кичине унута жаздап калыптыр. Андыктан бир сөздү бөөдө кетирбей, ынтаалана которуп жатты. Ошону менен Бахияна игуменияны ыйык эне деп айтуусун унутуп калбаса экен деп калтаарып отурду. Манастырга киргенден берки көп жылдардын ичинде бүгүнкү күн Иванна эже үчүн өзгөчө болуп, ага өзүнүн да тиешеси бардыгына өрөпкүп турду. Пенделик тириликтин толкуну ойдо жок жерден өзүнүн боордошун алдына серпип салып турат. Онун себеби кандай болгонуна карабай Иванна эжей сиңдисинин тагдырын дурусураак жайгаштырууга колунан келген жакшылыгын аябоону өзүнө милдет деп сезди. Просманария Феодоранын игуменянын алдынан дагы бир өтүп коюшун суранганда өзү эле эми мына тилмеш болуп, жакшылык менен бүтсө экен деп Кудайдан жалынып отурат. Улам суроо берип жообун угуп, ой учугун улап токтой калып, шашпай көпкө чейин аңгемелешти. Балам, ысмың Бахияна беле? Мага ошондой дешкенде болушту го. Игумения Митрадора кепти ушундайча баштады. Оба, бебейене, ысмың Бахияна, фамилиям Матенова, Болгариядан болом. Болгариядан экениңди билем, алыс жолдон аябай кыйналсаң керек. 2 ай дегенде араң жеттим. Үйдөн чыкканда биздин тоолордун кары жаңы кете баштаган. Бул жерде болсо жаз өтүп жай келип калыптыр. Жөө келдиңби? Ооба. Согуш эмне болуп атат? Элде эмне деген кеп бар? Болгария чыгыш фронтуна аскерин жибереби? Билбейм. Мен үйдөн кеткиче андай сөз угулган деле эмес. Кийин эмне болгонун айта албайм. Менин оюмча эч кимдин аскер жибергиси жок. Түшүндүм балам. Урум чиркөөсүнө кызматы өткөн сенин өлкөң ошол аламаттан аман болгой эле. Сени мугалим болуп иштептир деп айтышты. Канчага чыктың балам? 21-ге чыктым. 22-ге карадым.
Mektepte ayıldagı gimnaziyada 1 yıl sabak berdim. Эми мынтип баарын таштап баса берүүгө туура келди. Бизге эже сиңдилердин элден чет турагына эмне максат менен келдиң, чырагым? Ыйыктардын өмүр жолуна түшүүгө дил койдуңбу? Же башка алкалар башка бурчек таппадыңбы? Же жаныңа тынчтык бербеген күнөөң барбы? Эл ичиндеги ар түрдүү азгырыктардан качып, кечирим тилеп келдиңби? Антпегениңе ар башкача себеп болушу да мүмкүн эмеспи? Бахияна үндөбөй Geçili ayaldарды караап койду. Үчөө тең Игумения Митродора, Просмонария Феодора менен Иванна эже баары тең мунун жообун күтөө тиктеп тура беришти. Бул суроо эң орчундуу суроо. Кудайдын жолуна түшүп, кут этпей буйругун аткарууга башын байлоону ниет кылган адам эң алды менен өзүнө өзү кеңешип ыйманына салып, ошону менен катар Кудайга, Кудайдын кулдарына манастырга кетүүдөгү ой максатынын негизин толук айтып берүүсү абзел. Ошондуктан суроо орчундуу, беттери менен колдорунун учтары гана араң көрүнгөн, капкара окшош кийимчен 3 кечил аял өздөрүнүн бу дүйнөнүн жыргалынан кечип, азап тозогуна кайыл болуп жүрүп, жетишкен билиминин бийик деңгээлинен так ошол кыйынчылыкты али башынан кечире элек. Бирок буларга тагдырлаш болууну самап келген кызга кырдана карап турушту. Азгыргы күчтүү дүйнөдөн безе качып, же бирөөнүн тилине кирип, же бир күнөөгө батып, же да кандай себептер менен кылымдан так өтүүнү каалап келген кыз менен булардын ортосунда көзгө көрүнбөгөн терең өткөл турат. Так ошону эми өзү айтып бериши керек. Бахияна муңая төмөн карап, өзү менен өзү болуп, бир саамга буларды унутуп койгонсуп отуруп калды. Ошо кейпинде узун мойну, акырек сөөктөрү, жүзүндөгү кейиш менен арып чарчоонун азабы даана көрүндү. Чуш туйган далысы ылдый куюлушкан мата оромолу узактан учуп чалыгып келип, коңгон куш канатындай шалбырап, өзү да апкарып турганын байкаган бүбү кечил жөлөп таяп койгусу келди. Кызга айтчы, деди жанындагы экөөнүн кенжесине. Сиңдим Иванна, өз өмүрүн кечилдикке арноо деген Кудай Таала эгемдин амирине биротоло баш ийип, аны чексиз сүйүүбүздүн аябагандай оор сыноосу. Өзүңө өзүң эгедер болбойсуң. Диниң да, жаның да баары тең Кудайга, анын өлбөс өчпөс идеясына, анын нурлуу бейнесине багышталат. Айттыңбы? Баарын так түшүндүрдүңбү? Анда дагы айт. Мына Бахияна, сен бизге келдиң дейли. Бирок сенин ким экениңди, жан дилиңде эмне максатың бар экенин так билмейинче, биз сага эшигибизди ача албайбыз. Көрүп турам, жапжаш кыз экенсиң, андыктан азыртан ачык сүйлөшөлү. Бизге кошулсаң, махабат дегенден, сагыныч арзуу дегенден, энелик бакыт дегенден биротоло ажырайсың. Ал түшүнүктөр кечил турмушунда болмок түгүл, аты да аталбайт. Анткени алар биздин эгебизге карата бүткүл жан дилибиз менен берилишибизге кедерги болот. Ырас бизди пенде дейт. Пенде болгон соң бардык эле адам өзүн өзү көкөлөтүп пенделик жыргал, махабат ырахатына кол шилтеп кое албайт. Андыктан баарын тең алдын ала таразалап алуубуз керек. Албетте айрым бир катаал шартка кабылатты адам бу турмуштун жыргалынан кечип кетип, эми мындан ары ага кайра кайрылбастай болуп көңүлү кайт болот. Бирок биз пендебиз дебедикпи? Бечаралыгыбыз жок эмес. Кудай өзү кечирсин, ачууң тарайт дегендей, кайт болгон көңүл жараты айыгат. Ошондо баягы биротоло кол шилтеп кеткен жашоо кумарын аңсап, өзүн өзү чектеген тоскоолдуктарды оорсунуп, ичим тап болуп өкүнүп арманы күчөйт. Өзү бир киши боло туруп, эки башка жолго түшүп, өзүн да алдап, эгем алдында жалган, жасалма иш жасап күнөөгө батат. Баарынан ушул жаман, ушул азап. Андыктан биздин арабыздагы эң аруу, эң ыйык нерсе киши өз жан дили менен кылдай кири жок таза ишениминин негизинде Кудайдын амири менен саакылыкка ниетин бурушу. Ырас манастырга келүүнүн түрдүү себептери боло берет. Алардын баары тең эле жакшы. Себептери ар кандай болгону менен натыйжасы бир. Андыктан балам Бахияна, сенин бизге келишиңе эмне себеп болду? Так ошону билишибиз керек.
oňoý oltaň ele çeçim emes bol özü. Düşünüp duram. Jogap aytardyň aldynda Bahiyana üçkürüp koydu. Birok tegende bir ilin çegide turat, dedi da kayra oy uçuğun ulay telmire kalıp, te gaydandır cumurundağı sırın surup çıkkanday günkül süylep sözün uladı. Sizlerdi güttürüp koygonum üçün geçirim koyun. Sizlerdi güttürüp koygonum üçün geçirip koyuňuzlar. Uşul suraga jogap bererimdi bilgemin. Oba, bilgemin, dep kaytalap koydu. Oşonduktan alardan barın oylanıştırıp, dayardanıp aluga jetişerlik uwagtymda bar boluçu. Silerge gelatkan jolda bir top jer basıp, bir top el aralap öttüm. Kıyın ele boldu. Birok muna epdep tirүү jettim. Manastırga epdep jetip, bir otolo girip ketsem eken degen tilegim oğu beter bekem dedi. Albette bübüyene, sizdin aytkanыңыз tuura. Adam özü çın diliminen berilip, jan dilimenen işenip gelgeni jakşı degeniňiz çyn. Men bolsa bol işenimge başgaça jol menen, jokko çygarуу jol menen geldim. Gelgende da kakıragan en çölden geldim. Kanse da uşerdemin. Uşul sözlörümdün jetsiz ekenin düşünüp ele turam. Oba, meni bu jerge jetelep alıp kelgen jagdaydyn kanday anday bolgonun sizlerge toluk aytyp bersem bolot ele. Birok men anta albaýym. Aytgym gelbegeninen jebir namusyma tegen işten uyalganymdan emes, anday sebep dele jok. Meken jergemdi taştap beri çıga bergende maga emi bar bir syaktangan. Eç kimge, eç nersege garzym joktoy görüngen. Birok ötkendeginin jibi üzülüşi gıyın tura. Bir top uwagt ötmeýünçe bolboýt eken. Albette, men özüm menen özüm güreşem dagy. Adyrynça aytuga bolboý turgan sözdü açyk aýta albaým. Meni geçirip koyuňuz bübüyene. Mundan artık söz aýta albaýym. Uşu sözüm sizlerde işendire albasa kapat ele bolboý. Düşünüp duram. Sizler menen uşunçalyk didarlaşganyma dele ırazymyn. Kanday çeçseňizler erk özüňizderde. Akırında bir aytarım bar. Men bul jerge jönele gelgen jokmun. Başımda bir otolo baylap geldim. Mümkün tagdyrma жазылsa, sizlerden aytkan degeniňizlerge bir otolo gönüp, baş otum mene berilip ketkim bardır. Kudaydan gana ümit kılıp, Kudaydan gana kütüp kaldım. Öz tagdyrymdy mezgil menen meýkindigindegi mından arka ötüşün egemin öz goluna tapsyrgym gelet. Emi öz ömrümde mından başgaça bolorun elestete de albaýym. Uşul niyetim menen aldyňızdarga gelgendegim. Geçil ayaldar Bahiyanany ayabay kunt koyup oguştu. Oguştu da emi bübüyene emne jogap aytar eken dep kütüp kalıştı. Iras senin aytkandaryňdan da jönü var özünçe, dep koydu Igumenya Mitradora. Bul kişi çyny menen ele taň kaldy. Mundan burda bu okşogan sırdy ukpagan, mınday okuyaga oro-para bolbogon. Adatda manastırga gelgendir degendele gözüne jaş alıp, öz tagdyrlarynyň tataldygyny ýylaktap jatıp toluk boýdan, atygül aşyra açykdyk kılıp aýtyp berişi. Tag oşonusyny alar bu dünýeden geçip ketiniň birden bir negizgi sebebi gatary görsetişçi. Mında bolsa iştin jönü bir top başgaça. Bul gyzdyn sözünde açuçyndyk gatlyp turgansyt, degen oýga getdi kekse Igumenya. Onday garasaň japjaş, gülgün kız, öspürüm bala dese de bolot. Bizge gelerge çeýnele bir otolo çeçken eken. Ne var ne jok degendi bir otolo taktagan eken. Holda şorda kız aýye. Dalay tozoktan ötüp ülgürgen okşoýt. Muna ol çeçimi aga oňoýga turbasa gerek. Muну butuna turguzuga kolgabyş kılbasan bolçuda emes. Bizge gelişi bekerden emes. Çyny menen ele jön saldy joruk görünbeýt. Menen uşunday oýga düşüşümde taň galarlyk özü. Biz saga işenip ele turabız balam. Aytkan sözlörüňdün bary çyn diliňden çykkandygynan şek sanaý turgan hiç kanday sebep jok, dedi bübüyene. Öz başyňdan ötkende toluk aytasyňby, je bir kaymana söz menen gyýdyp aytasyňby, al öz işiň. Seni hiç kim gıynabayt. Har bir kişi özüne tura gelgende işteyt. Munçalyk bolgondan keyin aytyp koýa bereýin Bahiyana. Ötken getkende da bir sira tarazalap, akılga çenep göre turgan wagtyň dele bar. Seni bizdin arabızda galtyruu ejesiňdilerden geňeşi çeçkiçe, sen bir otola çaçyň gyrkylyp geçildikke ötküçe dagy oýlanyp gör.
Bizdiki siyaqtı jaşoonun mani maňyzyna işenbey turgan bolsaň, manastyrdan halagan uçurda gete berseň bolat. Synow möhleti beriletde saga ruhani ata çegerilet. Bizde nyýyk atabız Iof degen kişi Konstantinopoldan gelip durat. Eger tura görseň, ýmandaý sırrыңdy oşol ataňa aýtsaň, aýtarsyň. Kimge gaçan emne derdi özüň çeş. Munda işte bir önün akılı bir öge eş bolboýt. Antkeni jaratkan egem çeksiz aýköldügi menen bizden ar biribizdi öz erkibizge goýgan. Oşol bizden oňoý emes pendelik hasiyetibizdi egem özü bozulgus kılıp öz ýmanybyzga goýgan. Andyktan biz hram içinde bolobu, jandan sırtkary dele kudreti güçlü jaratkanga jalanyp, atyny ýyk tutup, oşol tübölük aýköldügüne tazim kılıp gelebiz. Bübüyene kandaydır eň orçundu oýdu aýtuga gamdangansyp biraz toktolo galdy da anan sözün ulady. Oşonduktan bizden ýmanybyz menen erkindigibizden ortasyndagy güreşibiz dagy tübölük. Kaçan bolbosun erkindigibizden ýmanybyzdy ajrata bölgübüz gelet da oşol üçin jan talaşyp jaldana tildenip basyp jürebiz. Uşunday bola öret. Jan diliňdegi ýmandaý sırrыңdy bir öge aýtkanda öz gylyk joruňdy tutungan joluň menen ölçöp çenegeniň. Muny aýtkandygym seni şaşbasyn, or basyrykdy bolsun degendegim. Bahyana. Mına şundaýça geňeýte süýlep, aldyna gelgen jaş kızdın oşo gep sözünü ayabay, kunt koyup ugup oturganına igumenya özü da ırazı bolgonsudy. Biz dağı bir top süýleşebiz çıragım. Azır suraýyn degenim. Bizdi manastyrdan bar ekeniň kaýdan bildiň? Jana silerden jerden alyska deňizden aralygyndagy bizdi gözдөй kandaýça geldiň? Bahyana öz oýu menen bolup içinen güýrenip, jogap daýardap jatganyn geçil ayaldardan sezişdi. Oşul jerge mına sizlerge bir kişi gelmegele, dedi kız. Erdin tişdene süýlep. Birok anın sizlerge çeyin jetişi tagdyryna buýurbapdyr. Men anın oy maksatyn bilçelem. Oşol oyun işke gaçyryuga jardam kılaýyn degem. Bul jaka gelçü joldu negizinen bolgulyp bilçümin. Bul araldyn aty türkçe Çeşme Ada Bulak aral ekenin da bilçümin. Ova, Çeşme Ada. Anan janagy kişiýem ne boldu? Al kişiýemi gel albayt. Hiç kaçan mında gel albayt. Al özü kim? Urgaçyby erkekbi? Erkek. Kızık eken, dep bübüyene taň galdy. Urgaçylardyň manastyrynda aga emne var ele? Bahyana ündebey galdy. Uşunusu igumenýany dagy şektentip saldy. Anda sen mümkün birdeme kabarlagany, je bir amanat sözüni aýtkany geçirip koy albette. Kandaýdyr paýda gözдөp gelip jürbegin. Handay bolsa jaşyrbaýla aýt. Jok bübüyene, anday maksatym jok. Amanat söz dele jok. Aýtar gep dele jok. Özüm gana geldim. Paýda gözдөp jürgen jerim jok. Men hiç kaçan hiç nerse algym gelbeyt. Anday niýetim jok. Geçil gelinler ün gatpastan birin-biri garaşyp aldy. Bul söz alardyň yntasyn gozgogon ele. Uşul malda bosogodan manastyrdan dasturkon jaýgıçy baş bagyp kaldy. Kıyazy çirkew ýesine zaryl işi bar okşoýt. Birok igumenya anın sözüni ukpady. Azır emes, anan gel, dep kolun tetiri jaňsady. Dasturkonçy gaýra ketken soň, igumenya gaýradan Bahyanaga gaýryldy. Aýtçy balam, aligi kişinin anyk niýetin sen aýtpay jaşyryp goýsoň dele bolat bele? Oşondoy bu? Geçiresiz bübüyene, emnesin aýtasyz? Eren tören eşdemedil emes, sözdün dana boluşunça. Aligi bir ýaka jetsem degen kişinin niýeti turaly. Sen aýtpay dele goýsoň bolat ele da. Jok, aýtpay goý almak emesmin. Al kişi bolbosa, men bu ýerde bolbos elem. Demek bizden manastyrga tiýip ötsem degen ak niýetinden başga oýu bolbogun eken da tur aýtamba? Dal oşondoy, dedi Bahyana. Bol aýtganymdan başga kupyga galgan eşdeme jok. Atygül jöndöy toluk aýtyldy der elem. Al kişinin uşunday niýeti bolgonu ak, emi anın özü da jok. Bolgon uşul. Men öz aldymça gelgen jammyn. Igumenya bar birdemeden güdükdöngönдөй boldu. Oşondongo Ivanna ejeýden taky surady. Aýtkanynday gotorup jatganyňa gözüň jetebi?
Айтқандайлы отырып жатам бөбейене, dedi Иванна. Сөзін сөздөй, қандай айтса, мен да ошондой. Сөз жиынтығы чыгар алдында кичине тыным боло түштү. Балам, биздин эже сиңдилерибиз сени кечилдик жамаатына кабыл алышка каршы болбос деген үмүттөмүн, dedi чиркөө ээси жаны ачыгандай. Андай болсо жашап көрөрсүң, үйүр алышарсың. Баамында Бахияна биздин монастыр китепканасында иштөө ылайыгын таап кетерсиң деп ойлойм. Китепканабыз бай, дин илими, философия, урумдан берки тарых китептер бар. Атүгүл таанышууга Элладанын жазмалары да сакталуу. Ошондой китептер болгар тилинде барбы? Ооба, болгарчасы да бар. Бирок башкысы грекче. Теги китеп иши арбын. Эми болсо кызым, түз жооп берер түз суроолорум бар. Ошолорго көңүл бурчу. Айтчы, күйөөгө чыктың беле? Жок, шерттелген болчумун. Бирок шерт сөзүн кайра алгамын. Анда эмесе, сен мени кечирип кой. Бирок мен билишим керек. Салтсыңбы же кош бойлусуңбу? Билип ал, бу жерде монастыр дейт. Жок бөбейене, тилекке каршы жок. Тилекке каршы мындан ары түк болбойт. Түшүнөм, бирок биздин антыбызда, абалы Куда алдында берген шертибиз да ушул. Бахияна моюн сунуп баш ийди. Кароосуз калган касырет кеселман же жетимдериң жокпу? Жок бөбейене, ата-энемен алда качан айрылгам. Жакын туугандарман да калбады. Коколой башым. Өзүңдүн дениң тазабы? Касырет кеселиң жокпу? Жок, дени кардым со, ооруп сыктаган эмесмин. Анда Кудай жалгасын. Андай болсо, Бахияна кызым, деп игумения Митродора сөзүнүн аягына жакындай баштады. Бул аптада болбосо да кийинки аптада сенин бул монастырда туруш турбасың тууралуу эже сиңдилердин пикирин угасың. Менимче ал пикир оң болор дейм. Ошондой болор дейм эже сиңдилер, деп Феодора менен Иваннага карады. Иванна эжейдин пикири го белгилүү, баш ийкегилеп ийди. Феодора болсо, мен сөздү башынан бери кунт коюп угуп отурдум. Бахиянаны биздин эже сиңдилик жамаатына кабыл алуу боюнча пикирим баштан эле оң болучу, деп өз оюн жарыя кылды. Бу кызы машаяктын ак дил колуктусу болуп, ушул жерде туруп калар деп жүрөгүм сезет. Кудурет күчү ошодур. Игумения кечөгүн эле бу келгенди кайра кайтарып жибергиси келип турду эле. Эми сөзүнүн акырында энелик мээрим менен үйрүлдү. Бара кой балам, орнош, эс ал, баш аягыңды жыйна, деп босогого узатып келди. Азырынча кечилчилик сутананы кийип турарсың, жол ошондой. Анан чачкырыкканга, Куда деп жан кайылдыкка жарасак, аны кечилдик наркка жетерсиң да, бизге окшоп кара кийинерсиң. Мына ошондо ысмыңды да чиркөөнүн эрежесине ылайыктап өзгөртүп аларбыз. Жол ошондой балам. Бирок баамында сен ысмыңды өзгөртөр ниетиң байкалбайт го. Көзүңөн көрүп турам. Айт тартынба. Ырас бөбүйене, бу жерге кандай ысым менен келсем, ошол ысымымды алып кала берсем деген жалгыз өтүнүшүм бар. Ойлонолу. Айтканың акыйкаттыр Бахияна. Машаяк тегиден чыкпаганы менен сенин ысмың мага жагып турат. Ата-энең музыка жаатынан болуп жүрбөсүн. Кандай десем, музыка жаатынан деле эмес, бирок эки тең музыканы жанында жакшы көрүшчү. Атам деңизчил эле, соода кеменин капитаны болучу. Кемеси кыйрап кошо жок болгон. Андан көп узабай апам каза болду. Мен бала кезимде бир жолу Германияга барганбыз. Эсте калган эң сонун элестерим ошондо. Собордон собор кыдырып, музыка укчу элек. Ошондой дейм да, бекеринен эмес. Ысмың анга батыр болбо. Дин жолу кенен. Азырынча үйүр ал. Кечилчиликке көн. Анан иш өзүнөн өзү бүтөт. Сааты чыкканда баары жай-жайында болор. Биздин пейлибиз жакшылык. Чиркөө ээсинин жанынан чыгып кетип алып, Бахияна кызык болду. Кайра кирип барып, карыган игуменияны кучактап алып, көкүрөгүнө башын жүлөп, өксүп ыйлагысы келди. Эмне болгонун, кандай болгонун төкпөй чачпай айтып берип, көксөсүн суuткусу келди. Анан ошо турган жеринен жан таазим кылып,
Түтүн болуп кайым жоголууга кайыл болду. Азап муңдун таасирин сезбеген кайып берликти көксөбөйдү. Көксөгөндө да кандай көксөдү дейсиң, чиркин. Чыгарманын аягы. Бахияна чыгармасына эскертүүлөр жана түшүндүрмөлөр. Романдан үзүндү катары Бахияна 1988 жылы Литературный Кыргызстан журналына жарыяланган. Кыргызча Ашым Жакыпбековдун котормосунда Ала тоо журналына, Кыргызстан маданияты газетасына басылган. Чыгарма ошондой эле мурда жазуучунун орусча чыккан чыгармалар жыйнагынын 7 томдугуна жана кыргызча чыккан 5 томдон турган чыгармалар жыйнагына кирген. Бул үзүндү боюнча бүткөн бир чыгарма катары анын идеялык тематикалык мазмуну, проблемасы, көркөм формалык өзгөчөлүгү жөнүндө жыйынтыктуу пикир айтышка мүмкүн эмес. Үзүндүдө окуя мезгилдик чактан Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде болуп жатканын баамдоого болот. Андагы каарман турмуш жолун эми гана баштаган, 22-ге жаңы гана караган Бахияна кандайдыр бизге али белгисиз чоң кайгыдан кийин пенделик турмуштун бардык кызыкчылыктарынан, сүйүктүү жар болуу, эне болуу, байлык, мансап жана башка баарынан кечип, өз тагдырын мезгили менен мейкиндиктеги мындан аркы өтүшүн жараткан эгенин өз колуна тапшырыш үчүн манастырга келет. Анын жан дили менен ишенип келгени жакшы дегениңиз чын. Мен болсо бул ишенимге башкача жол менен, жокко чыгаруу жолу менен келдим. Келгенде да какырган ээн чөлдөн келдим. Кантсе да ушердемин дегенинен каармандын азап кайгыдан кутулуш үчүн гана Кудай үйүнөн башпаанек издеп келген жөн салды адам эмес, руханий изденүүчүлүк сапатка эгедер инсан экендиги баамдалат. Бул жагынан ал кыяматтагы Авдийдин, тоолор кулаганда романындагы Сергейдин образдарына түспөлдөш. Ал эмнеден улам ушундай чечимге келди жана анын акыркы жыйынтыгы кандай болмок? Анын образына байланыштуу адамзат коомундагы кандай проблемалар камтылмак? Кандай моралдык этикалык критерийлер жетекке алынмак? Белгисиз. Чыгарманын баяндоо ыргагынан жазуучу өз чыгармачылыгында ырааттуу өнүктүрүлүп келе жаткан согуш менен келишпөөчүлүк пацифисттик көз карашын автор жаңы чыгармасында диний моралдык этикалык көз караштар менен тыгыз байланышта кароону, чечмелөөнү максат кылса керек деп болжолдоого гана болот. Эскертүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү даярдаган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, филология илимдеринин кандидаты Айнура Кадырмамбетова.